Саламатсыздарбы? Биз бүгүн буга чейинки кайра куруу доорундагы кыргыз адаbiятынын тарыхы жөнүндө лекцияларыбызды улайбыз. Бүгүнкү тема Кубатбек Жусупалиевдин чыгармачылыгы. Кубатбек Жусупалиев кыргыз адаbiятында эң эле кайчы пикирлерди, карама-каршылыктуу пикирлерди жараткан жазуучулардын бири. Анын чыгармачылыгына биринчи жолу чыгармасы басылып чыккан 60-жылдардан баштап кайра куруу доорунда деле, андан кийинки эгемендүүлүкүндө деле азыркыга чейин бир жактуу пикир жок. Окурмандар менен бирге адабий сынчылар да кээ бирөөлөр анын талантын өтө жогору баалап, аны кыргыз адабиятына көптөгөн жаңылыктарды алып келген жазуучу катары тааныса, экинчи бир топ аны деги эле жазуучу катары кабыл албайт. Анын стилин, мисалы үчүн, обу жок, экиленип, бытовизмден көтөрүлө албай аткан, көркөм чыгарманын деңгээлин өтө төмөн түшүрүп жүрген жазуучу катары айтышат да. Эми ошондой кайчы пикирлер менен бирге эле бул эки топ тең Кубатбек Жусупалиевдин чыгармачылыгы жөнүндө бир нерсе боюнча пикирлери бир. Бул анын өзгөчөлүгү. Деги эле Кубатбек Жусупалиев кыргыз адаbiятында обочолонуп турган өзгөчө бир жазуучу деп айтсак болот. Бүгүн биз лекциябызда ошол өзгөчөлүк эмнеде экен ошого көңүл бурсак жана ошону талдап көрсөк. Кубатбек Жусупалиевдин негизги өзгөчөлүгү болуп, анын изденүүчүлүгү эсептелет. Ал өтө изденгич жазуучу. Ал деген өнүккөн адабияттарды өздөштүрүп, батыштын философиясын, чыгыштын философиясын, дүйнөлүк диндерди окуп, үйрөнүп, ушунчалык көп изилдеп, изденген жазуучу да. Бул изденүү жолу өтө түйшүктүү, машакаттуу болгон деп айтсак да болот. Бул изденүүнүн өзүнүн багыты бар. Мисалы үчүн, жазуучунун изденүүсү эң биринчи кезекте башында көркөм чеберчилик менен байланышкан. Ал өзү мыкты чыгарма жазууга аракет кылып, өнүккөн адабияттарды, орус классиктерин, батыш адабиятынын жазуучуларынын чыгармаларын окуп өздөштүргөн. Экинчи жагынан кийинчерээк жазуучунун изденүү багыты таптакыр башка нукка бурулган. Ал ошол адабий изденүүдөн андан да терең кеткен философиялык изденүүгө өткөн. Мындайча айтканда, эми көркөм чеберчилик маселеси эмес, жазуучунун алдында терең философиялык мазмундагы суроолор турган. Ал адам жашоосунун маңызы эмне деген суроо деп айтсак болот. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде Кубатбек Жусупалиевдин изденүү багыты дагы абдан логикалуу да. Бир жагынан ал башында орус классикасынан, батыштан баштаса, кийинчерээк аягында келип чыгыш философиясына, чыгыш окууларына, дүйнөлүк диндерге кайтып келген. Биз ошол багытта жазуучунун изденүүсү кандай болгон, анын жемиштери кандай болду, жыйынтыктары кандай болду, ошол жөнүндө сөз кылсак. Кубатбек Жусупалиевдин биринчи чыгармасы Күн автопортретин бүт элек 1964-жылы жарыкка чыккан, 67-жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Бул повести жазуучунун тырмак алды повести, эң биринчи адабиятка келгендеги чыгармасы ушул. Адатта адабиятка келген жаш жазуучулар талапкер катары өтө көптөгөн бир мүчүлүштөрдү кетирет, анткени алар мындай үйрөнүү, доору деген бир өзүнчө баскычты басып өтөт да. Ушул кезде кемчиликтерге орун бериш жаш жазуучулар үчүн мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Ал эми Кубатбек Жусупалиевдин ошол тырмак алды повестин карап көрсөк, ал адегенде эле адабиятка келгенде эле бир жетилген жазуучудай, калеми төшөлгөн жазуучудай болуп келди да. Анткени жанагыдай биз айткандай, ал жазуучунун изденгичтиги же болбосо өнүккөн адабияттарды өздөштүрүү жагынан бир топ тажрыйбасы мол болчу. Мисалы үчүн, 64-жылы бул повесть жазылганда Кубатбек Жусупалиев Улуттук университеттин журналистика факультетин бүтүп, Оштогу Ленин жолу гезитинде кабарчы болуп иштеп аткан. Мындайча айтканда, адабий даярдыгы бар болчу. Ошол кездеги анын калемдеши, досу Кеңеш Жусуповдун эскерүүсүндө, ал студент кезинде орус адабиятындагы орус классиктеринин чыгармаларын өтө көп окуган, чет элдик адабияттарды өтө көп окуганы белгиленет. Мисалы үчүн Кеңеш Жусупов эскерет. Ошол кезде Кубатбек Жусупалиев китепканага барып алып, иностранная литература деген журналды алдына үйүп алып окуп отура берчү эле деп.
Ошентип адегенде келгенде Кубатбек Жусупалиевдин мындай жетилген чыгарма жаратышынын өзүнчө бир себептери болгон. Башкача айтканда, Жусупалиевдин жазуучу катары калыптанышына оң натыйжа берген бир топ өбөлгөлөр болгон да. Анын биринчиси албетте анын жеке турмушундагы, өмүр таржымалындагы бир биографиялык факторлор деп айтсак болот. Ар бир жазуучунун чыгармасында анын өзүнүн башынан өткөндөрү кайсы бир деңгээлде чыгармаларынан да орун алат. Кубатбек Жусупалиевде деле дал ошондой көрүнүш байкалат. Мисалы үчүн, анын жаш кезинде атасы каза болуп, анан энеси башка турмушка чыгып, өзү көзү көр кемпир чоң энеси Камбүнүн колунда чоңоет. Камбү өтө акылман, сөзмөр киши болгон үчүн анын Жусупалиевдин жазуучулук тагдырына тийгизген таасири зор болот да. Экинчи жагынан, Кубатбек Жусупалиев биз айткандай адабий өтө бир жагымдуу адабий чөйрөдө жүрдү да. Мисалы үчүн, окуп жүргөндөгү кези эле эмес, бул Москвада киносценаристтердин жогорку курсунда окуган. Ал жерде өтө белгилүү орус жазуучулар Маканин, Битов, Германдар менен бирге окуган, Габриадзе менен бирге окуп, жагымдуу адабий чөйрөдө жүргөн. Анын кино өнөрүнө, кино жагдайындагы билими жана тажрыйбасы дагы жазуучу катары калыптанышына өтө оң таасир тийгизген. Андан сырткары үй бүлөсүндө да жагымдуу жагдай болду деп айтсак болот, чыгармачылык чөйрө деп айтсак болот. Анткени анын өмүрлүк жолдошу Клара Юсупжанова дагы ошол кино жаатында эмгектенген киши болгон. Мындан сырткары, биз айткандай, анын китептерди көп окугандыгы албетте чоң таасир этти. Ошондон улам алгачкы эле чыгармасында Кубатбек Жусупалиев жетилген жазуучу катары көрүндү. Ошол эле убакта биз анын гезиттерге берген интервьюларында айткандарын байкап көрсөк, Кубатбек Жусупалиев ошол кезде жетилген жазуучу гана катары келбестен, жазуучунун миссиясы эмне экенин дагы түшүнүп, өтө терең түшүнүп келген жазуучу экен да. Мисалы, ал айтат: мен бала кезимде эле кыялданчумун дейт. Асмандан бир китеп түшсө, мен аны жазып алып басып чыксам, элдер аны окуп алып, баары оңолуп кетсе деп. Демек, адабият деген бул коомго таасир эте турган, коомду оңдой турган нерсе катары түшүнгөндө, жазуучунун миссиясы ошол таасирди коомго ошентип таасир этип, коомду оңдоо деген бул жазуучунун миссиясы деп Кубатбек Жусупалиев башынан эле түшүнгөндөй көрүнөт. Ошентип биз эгерде 60-жылдардын алкагында карап көрсөк, 60-жылдарда эле орус адабиятында деле, совет адабиятында, кыргыз адабиятында деле жазгы бар деп сыпатталып жүрөт, айтылып жүрөт. Жазгы бар, бул Хрущевдун учурунда кандайдыр бир көп нерселерди ачык айтканга бир түзүлгөн мүмкүнчүлүк да. Ошондо жаңы темалар пайда болуп, жазуучулар, акындар жаңы бир ыкмаларды колдонуп, абдан адабияттын өнүгүшү үчүн бир ыңгайлуу жагдай түзүлгөн. Кубатбек Жусупалиев ошол мезгилде келген адабиятка. Ошол мезгилде келип, анан эгерде Күн автопортретин бүт элек повесинин сюжетин алып карасак, бул негизи согуш жөнүндө чыгарма. Бирок ушул согуш мурдагыдай аябай пафостуу, жалаң баатырдыкты даңазалаган нерсе катары көрсөтүлбөстөн, жеке адамдын турмушуна, кичинекей бир алайдагы айылдын турмушуна, баласын жоготкон эненин турмушуна кандай таасир, же болбосо жамбыдай аялдын турмушуна кандай таасир эткенин өтө терең изилдеп, чагылдырып көрсөтө алганда, бул деген чыгармасын жазууда ал психологизм ыкмасын колдонуп, ошол жердеги каармандардын ички дүйнөсүндөгү карама-каршылыктарды өтө кылдат ачып берген. Ушул жагынан алганда, Жусупалиевдин Күн автопортретин бүт элек повести кыргыз адабиятындагы чоң эле жетишкендик болгон. Ага дароо эле сынчылар кайрылып, мисалы үчүн Теңдик Аскаров, Пискунов, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов деле аны таланттуу жазуучу катары ошол кезде эле баалашкан. Бирок албетте анын бир кемчиликтерин дагы айта кетишкен. Мисалы үчүн Роман деген каарман кичинекей баланын өтө терең
ойлорго батышы, өтө философиялуу ой жүгүртүүсү көп сынчыларды ынандырган эмес. Бул жагынан алар Кубатбек Жусупалиевдин чыгармаларындагы кандайдыр бир кемчиликти дагы байкашканда, бул өтө тереңдеп адамдардын ички дүйнөсүн чагылдырууга кирүү менен ал деген адабияттагы негизги нерсени унутуп калат деген сыяктуу сындарды айтышкан. Бул эми 60-жылдарда Кубатбек Жусупалиевдин адабиятка келиши кандайдыр бир ийгиликтүү эле көрүнгөндөй болот. Бирок андан кийин ал 69-жылдарда муздактуу балдарды жазды. 70-жылы күздүн күнү деген повестин, Амбарная книга деген чыгармасын жазды. Бирок алар такыр басылган жок. 70-жылдардын ичинде Кубатбек Жусупалиевдин бир дагы чыгармасы басылган эмес. Ошол жылдар коомчулукта сенек доор деп белгиленип жүрөт. Биз аны баарыбыз билебиз. Бул жерде сенек доордун кандайдыр Жусупалиевдин чыгармачылыгына тигизген терс таасирин көрөбүз да. Соцреализм түзгөн принциптерден, ошол түзгөн рамкаларга кирбеген жазуучунун чыгармалары албетте соцреализм тарабынан кабыл алынган эмес, же болбосо партия тарабынан кабыл алынган эмес. Ошондо 70-жылдары толук чыгармасы чыкпай жүрүп, 81-жылы анын Толубай сынчы деген чыгармасы пайда болот. Бул чыгарманын пайда болушу дагы өзүнчө мааниге ээ, анткени ошого чейин чыгармалары жазылбай жүрүп, анан автордун көтөргөн темасы бул сынчы жана бийлик жөнүндө болуп атат да. Сынчы жана бийлик, сынчынын кандай коомдун алдындагы милдети бар, анын бийлик менен карым катнашы кандай деген маселени ошол Толубай сынчы жөнүндөгү фольклордук сюжетке таянып айтып жатат. Бул өтө мыйзам чөнүмдүү бир жагынан көрүнүш. Жусупалиевдин түшүнүгүндө сынчы бул эл көрө албаган, бийлик көрө албаган нерсени аңдап билип, коомго алдын ала кабар берүү, эч убакта чындыктан тайбоо, ушул сынчынын негизги милдети. Биз чоң тема катары муну сынчы жана бийлик дебестен жазуучу жана бийлик деп алсак деле болот, жазуучу жана коом деп алсак деле болот. Ушул маселе 70-жылдардан кийин чыгармалары жарыкка чыкпагандан кийин 81-жылы Жусупалиев тарабынан жазылып жатат. Мындайча айтканда, кайсы бир деңгээлде Жусупалиев өзүнүн жазуучулук ордун, өзүнүн жазуучулук тагдырын советтик доор менен, советтик система менен байланышын, карым катнашын ушул чыгарма аркылуу көрсөткөн сыяктуу көрүнөт. Андан кийинки Кубатбек Жусупалиевдин окурмандарга таанылган мезгили албетте кайра куруу доору болгон. Ага чейин анын чыгармалары жарык көргөн жок. Негизинен эле Кубатбек Жусупалиев 60-жылдары жаңыдан адабиятка келип, ошол бойдон басылбай келип, окурмандарга кайра куруу доорунда гана таанылды деп айтсак болот да. 87-жылы анын Ала тоо журналында Күздүн акыркы күнү деген повести жарыкка келет. Жарыкка чыгат. Анан ошол повести бир топ адабиятчылар, жазуучу акындар жылдын мыкты чыгармасы деп аташкан. Мисалы үчүн Салижан Чигетов жана башкалар. Бул чыгармадагы негизги тема же мазмун мынандай. Күздүн акыркы күнүндө коммунизм айылы жөнүндө сөз болот. Коммунизм айылы бул тегереги бүт тоо менен курчалган, тегерегинде кошуп коерго эч нерсеси жок деп сүрөттөлөт. Ошол жердеги каармандар дагы абдан бир башкача. Мисалы үчүн Бешеев деген коммунист бар. Ал деген дайыма өзүн өкмөттүн кишиси деп, элдин өкмөттүн кишиси деп тааныйт. Ал дайыма тыржыйып, эч кимди жактырбай дейт. Анан дайыма адабий тилде сүйлөгөн киши дейт. Деги эле адабий тилдин нормасын бузбайт дейт. Аны ошол жерде каармандар же айылдаштары басып жүргөн түрмө деп аташат да. Мындайча караганда Бейшеевдин образы менен кайсы бир деңгээлде коммунизмдин сенек доордун принциптерин берди деп айтсак болот. Ошол жердеги эл дагы бар жокко көңүл кош. Ошол жерде дагы өздөрүнүн гезити бар. Бул гезит мындай караганда ошол советтик адабияты калыптанган, же советтик адабият түзгөн соцреализмдин бир көрүнүшү деп айтсак болот. Ал Күжүрмөн эмгек деп аталат. Андагы чыккан кабарлар дагы абдан
советтик маанайда деп айтсак болот. Мисалы үчүн уктап калып уурап, эгиндер калды урап, жана башка ушул сыяктуу нерселерди чагылдырган кез. Ошол кезге ошол жерде жашаган көр кемпирдин дүйнө таанымы карма каршы коюлат да. Эми бул жөнүндө дагы көп сөз кылабыз. Кийинки лекцияларыбызда азыр кайта турган нерсе, ошентип кайра курууда ал өзүнүн чыгармалары менен таанылып баштады. Бирок ошол эле убакта кайра куруу келген учурда Жусупалиевдин изденүү багыты таптакыр башка багытка кеткен болчу. Бул эми батыш же болбосо өнүккөн адабияттар деген нерседен, чыгармачылык, чеберчилик деген нерседен, адабий чеберчилик нерседен кетип, батыштан чыгышка келген мезгили болчу. Ал өзү берген интервьюларында айтат. Албетте, батыштын батышты окуп чокуп, анын тегермениндей жанчылып, анан гана түшүнүп атпайбыз адини дейт. Көрсө чыгышы ушундай. Баарын дилге буруп койгон, түпкүлүгүндө жашоону сыйлаганды үйрөтөт экен дейт. Ушу жашоону сыйлаган окуу экен, илим экен деп айтат. Ошентип алып чыгышка келди. Кийинки кайра куруу учурунда анын интервьюлары көптөгөн гезит журналдарда басыла баштады. Ошол гезит журналдарда Кубатбек Жусупалиевдин койгон темаларын байкап көрсөк, бүт эле фольклордук же болбосо макал лакаптардын аты, мисалы үчүн атаңды өлтүргөнгө энеңди бер, жакырчылык менин байлыгым, же болбосо аккан сууда арам жок деген аттар менен жарык көрөт да. Бул өтө терең философиялык мазмундагы албетте макал лакаптар. Андан сырткары авангарддык ырларды жазат 90-жылдары. Ошол авангарддык жылдарында дагы дүйнөлүк диндерден алынган ар кандай философиялык ой толгоолор, чыгыш окууларынан алынган ар кандай ой толгоолор, Кытай, Индия, мисалы үчүн Конфуцийдин окууларынан алынган ар кандай ой толгоолор басымдуулук кылат. Мындайча айтканда, Кубатбек Жусупалиевдин изденүүсү акыры келип батыштан чыгышка жетип, ал деген эми жазуучулук миссия жөнүндө эмес, көбүнчө адамдын жашоосунун маңызы сыяктуу терең философиялык ойлорго мындайга айтканда каныктырылган да. Анан жазуучунун өзүнүн жеке өмүр баянын карап көрсөк дагы, эми ал чыгарма жазуу эмес, өзүнүн жашоосундагы толук бойдон өзгөрткөн сыяктуу көрүнөт. Ал деген жалгыз, алайда өзүнүн үйүндө жашап, терең философиялык ойлору жөнүндө ой термеп жашаган жазуучу. Көбү аны жазуучу дервиш деп атап жүрүшөт да. Бул Жусупалиевдин изденүүсүнүн мүмкүн жыйынтыктары деп айтсак болот.